УКМК жетекчиси Камшыбек Ташиев жол кырсыгынан жабыркаган 44 жаштагы Азат Юсуевдин жер тамын бүтүрүп берди. Ошентип бүгүн Сокулук районунун Исмайыл айылында кубанычтуу көз ирмендер орун алып отурат. Анткени коопсуздук кызматынын төрагасы жеке өзү келип 3 баланын атасы тагдырдын сыноосуна сынбаган каарманыбыздын жаңыланган үйүнүн ачкычын жана документтерин тапшырды. Өзүң кандайсың? Өзüm жакшы. Не болду? Авария. Авария болду. Качан болду эле? Москвада такси болуп иштедиңби? Жок. Алла Тааланын буйруган, Алла Таала ар бир адамга өзүнө өмүр буйруйт. Бул жагынан эми шүгүрчүлүк келтирем. Көрдүңбү? Алла Таала бир жагынан берсе, бир жагынан берет деген чын да. Сен экөөбүз кайдан бири-бирибизди тааныбайбыз, билбейбиз. Туурабы? Бирок ушул сага көңүлүң түшүп калган экен. Ушинтип мына үйүңдө оңдогонго мүмкүнчүлүк, Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, үйүңдө оңдоп бердик. Алла Таала себеп бул. Мындан ары ушул жерде жакшылап жашап, үйүң бар, Кудай кааласа. Жайың бар. Атам бар. Эжем бар. Ошолор менен бир туугандар менен кошо, ата-эне менен кошо жашайсың эми жакшы. Тапшырып коеюн эми торжественно, Мына сага биринчи. Бул биздин үй, баарыңардын салымыңар бар. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Жакшылыктарда ушундай той топурларда жүрөм мындан баягы Кудайым жолуңду ачсын. Тынччылыкта ойноп күлүп жүр. Азат Юсуевдин тагдыры оор сыноолор менен коштолду. 2023-жылы үйүн бүтүрөм деген максатта Орусияга иштегени кетип, тилекке каршы 2024-жылдын ноябрь айында оор жол кырсыгына кабылган. Эки бутунан ажырап, айласыз мекенине кайтып келген. Иштөөгө мүмкүнчүлүгү жоктугунан курулушу токтоп калган үйү боюнча коомчулукка жардам сурап кайрылган. Бул үй бүлөдө Азаттан сырткары дагы бир мүмкүнчүлүгү жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах разы болсун. Анын эжеси бар экенин эске алганда Камшыбек Ташиевдин бул колдоосу алар үчүн чоң кубаныч тартуулады. 2 ай тынымсыз иштеп, ошо уйкудан калып, уктап кетип, ошол фуранын артына кирип кетип, ошо кырсыкка кабыл болдук. Интернетке чыгып кеттик да биз. Ошону жетип калган окшойт да, үстүңкү генерал Ташиевке чейин. Анан ошондон улам өзү колго алган да. Башында эле үй проект ушундай эле болчу да, потому что мен апам менен эжем ушундай өзүм отурганда инвалидный коляскаларда эле да. Анан проект ушундай атайын кенен кылганбыз. Эжеме менен мамама деп атайын коляска менен ичинде жүргөнгө деп ошого шарт кылып проект ушундай болгон да. Анан келатып токтоп калды. Бирок биз ойлогондон дагы он эсе алхамдулилля жакшы болду. Сонун бүттү да. Ошо эл журтума, элиме, кыргыз элиме чоң рахмат, ушул жерден ыраазычылык билдиргим келет. Ата эми бир барып келейин деди. Ушу менен үйдү бүтүрөм ата деп калды. Анан эми айна коет соң ата койчу антпечи. Мен барып эле келем деди. Анан баргандан кийин 3 айга жетпей жанагындай кырсык учурап калды. 2 бутун ажырап калды. Анан көбүсү алдайдан анын солугунсуп, ошо күнү ал бутун кескен күнү энеси дагы беден бутунан битен өлүп калды. Ушундай кырсык болду анан. Катуу дар болду мага. Эмне кылам? Айла жок. Балдары бар экен. Сабыр кылдык. Мен иле турган болсом, балдар иле турган болуптур да. Анан кой дедим, өзүм кармап, балдарга коюнан айын тигиндей мындай кылбагыла деп. Ушуну бириттетим.
Болгону бир айга жетпеген убакытта 5 бөлмөлүү үй бардык заманбап шарттар менен бүткөрүлдү. Ичине керектүү эмеректер коюлуп, жашоого толук даярдалды. Камчыбек Ташиев мынтип жаңыланган турак жай ээсин куттуктап, жаңы ак өргөөдө жакшылыктар гана болушун каалады. Sen cırgap mısın ya zaten? Evet, buyursun, nasip etsin. Ayıptan Allah жақсылықтарын берсін. Amin. Daima жақсылық үшін oğlum namaz nasip olsun. УКМК башчысы жаңы конуштун ачкычын тапшыруу менен эле чектелбестен Ысмайыл айылынын тургундары менен да кенен баарлашты. Элдин көйгөйүн уккан соң айылга заманбап спорт комплексин жана футбол аянтчасын куруп берүүнү убадалады. Анан былтыркы Астанада өткөн көчмөндөрдө алтын медаль алып келген Найдыра Сарыбаева деген өзүбүздүн кызыбыз бар. Алыш боюнча 14 жолку Кыргызстан чемпиону. Андан башкаларын айтпай эле коеюн. Анан спортко жакынбыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошого жагынан бир спорт жана жардам берип койсоңуз, сергек жашоону мына биз дагы улуулар, биз дагы ошо барып эме кылат эле. Болбосо айылыбызда ошо клуб жок. Ошол маселебиз. Бул айылдан, бул сергек айыл экен, бул айылдан жакшы адамдар көп чыгат. Бул сергек айыл экен, таза абалуу, ушундай сонун жердеги айыл экен. Ошондуктан айыл өкмөт барбы бу жерде? Кана айыл өкмөт беркеңиз? Кандай жакшы? Балдарга спорт комплекс кура турган жер барбы? Бар. Жер бар, а? Канча гектар жер бар? 1 гектар жер бар. 1 гектар жер. Анда 1 гектар жерге мындай болот. 1 гектар жерге спорт комплекс дагы түшөт. Адан жанына футбольный поле да салдырып берейин, а? Ошону да калса bir жакшы спорт комплекс, мындай жаан чачын болгон ичине кирип тренировка кыла турган, баягы али волейбол ойной турган ичине кирип, баскетбол ойной турган, анан баягы балдар машыгып тренировка кыла турган, ушундай кылып туруп, сонун кылып туруп, жабык түрүндөгү спорт комплекс кылып берейин. Жанына ачык баягы футбольный поле кылып берейин, футболду гарантия этесиңер. Ошол болду мына аткарды. Кудай кааласа Sport kompleksi kurulsun жакшылап, мына айыл өкмөт. Спорт комплекс жакшылап куруп, жанына баягы спорт площадканы курабыз, сону кылып туруп баягы футбольный поле да. Канча эле? 20-40 болот, 20-40 болот. Сону жакшыраак кылып кургула. Мындан тышкары айылдын ички жолдору оңдолуп, социалдык жактан аз камсыз болгон дагы бир көп балалуу үй бүлөгө жаңы там салынып берилет турган болду. Чогулуп отуруп туруп, анан кийин бир чечимге келгиле. Макулбу? Бир чечимге келип турган, мен балама айтасыңар, ошол келип туруп, Кудай кааласа, ошол жакшылыгына бир үй салып берейин. Баягы спорт комплекси менен футбольный поле бул элге боло берсин, эл общий колдоносу бар аны. Андан сырткары ушу бир жашаган бирөөгө бир үй салып берейинчи. Мейлиби? Ошону чечип бергиле. Анан жанагы бир үй таап бересиз, бир үй саласыңар, октогары бир үй саласыңар. Анан кийин сиз жазыңыз, эме муну Bunlarda burulğanın üstünde köçe var mı? Şöyle burulğan. Cer var mı burulğanın? Şu köçeyi polностью aşağıtılmış. Şöyle. Buram yer geçebilir. Çetir var ekan mi? O köçeyi aşağıtılmış. Polностью. Anan bunu sentralni köçe var mı? Sentralni köçe. Kütüden geldi. Oşunun beraka полностью aşağıtılmış. Uzun. Polностью. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумралиев, регион, Соклук району.